Президенттик шайлоо күнүн парламент белгилейт. Мындан улам бул күндү депутаттар кеңири талкуулап, шайлоо күнүн так, мыйзам менен аныктап берет деп коомчулук күтүп турушкан. Аталган мыйзам экинчи окууда болгондуктан кеңири талкуудан өтүш керек эле. Бирок айрым депутаттар бул маселеге багытталган суроолорго чек коюуну сунуштады. Бул мыйзам долбоору комитетте өтө терең талкууланды да, коомчулукта деле талкууланды. Ошондуктан суроолорго жана талкууга чек коюп койсок, урматтуу депутаттар. Рахмат, урматтуу депутаттар. Депутат Зулпукаровдон сунуш түшүп атат чек коюу жөнүндө. Добушка коем, добуш берип коюңуздар. Макул 71, каршы 2 баары 73, катталды 106. Суроолорго жана талкууга чек коюлду. Президент Алмазбек Атамбаевдин кызмат мөөнөтү 1 декабрда аяктайт. КСБ фракциясынын депутаттары шайлоо күнүн 15 октябрда белгилөөнү сунуш кылып жатышат. Бирок ошондо деле убакыт тар болуп калат экен. Мисалы, президенттик шайлоо 2 турдан өтүшү мүмкүн дешет айрым эксперттер. Мындан сырткары талаш тартыштар болсо, соттук териштирүү керек. Инаугурацияга 30 күн даярдык керек. Ошондуктан атамекенчи депутаттар шайлоо 27 августта өтүшү керек деген позицияны карманып келишүүдө. Бирок БШКнын өкүлдөрү тоң моюндук кылып, КСБчылар берген сунушка макулбуз. Биз 1 декабрга чейин үлгүрөбүз деп сөз берип жатышат. 48 беренеге сунуш берилип атат. Выбордун шайлоонун датасы боюнча эмне расчеттон, кайсы расчеттон чыкты бул дата и экинчи турду дагы камтыганга мүмкүнчүлүк береби? Бул маселени комитетте дагы талкуу болду. Биздин эсептер боюнча анан экинчи турду дагы анан арыз даттанууларды караганга дагы мамлекеттик органдарда ушундай мүмкүнчүлүк болот. Ошол эгерде октябрь айынын 3 жекшембиси болсо, ушу 1,5 айдын тегерегинде биз 2 тур менен бүт процедураларды сактап өткөргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Атамекенчи депутаттар жана айрым саясий коомдук ишмерлер баш мыйзамда президент 6 жылга гана шайланат. Мөөнөтү бүткөн соң 1 мүнөттө ашык отурууга укугу жок. Эгер отуруп алса, легитимсиз президент болуп калаарын айтышууда. Бирок президенттин мөөнөтү 6 жылдан узак же кем эмес болот деген пикирин өткөн жумада БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабеков айткан болсо, эми анын позициясын КСБчы депутаттар карманышууда. Билесиз, Конституцияда жазылган президент 6 жылга шайланат деп. 6 жыл сиз үчүн эмнени түшүндүрөт? Президент Игорь Мукуктанын жаңы шайланган президенттин кызматка киришкен учурларынан тартып токтотулат деп, ошол 61 беренени толуктай турган нормада булчу. Силердин комментарийиңар бул мыйзамсыз. Демек 6 жылдан ашык убакыт отурса болот деп атасыңар, бул туура эмес. Саясий ишмерлер, жарандык коомдун өкүлдөрү шайлоонун таза өтүшүнөн шектенип турушканда, парламенттеги Республика Ата журт фракциясынын депутаттары жаңы шайлоо мыйзамын сунуш кылышты. Сунушталган мыйзам долбоорунда шайлоодогу айрым башаламан беренелер тартипке салынып, шайлоону таза өткөрүү аракети жасалыптыр. Бирок президенттик жарышка катышууну көксөгөн талапкерлерге күрөөнү 10 эсеге көтөрүүнү сунушташкан. Бул айрым колунда жок президентке татыктуу элиталардын жолун бууп, бийликке жалаң эле олигархтардын келип калышын шарттап коюусу мүмкүн дешет айрымдар. 53 беренесинде президент кызматына талапкердин күрөөнүн көлөмү 10 эсе көтөрүлүп жатат. Мен баягы суроодо айтып кеттим, Конституцияда андай норма жок. 5 талап бар. Азыр 100 миң төлөсө, келерки шайлоодо 1 миллион төлөш керек. Салык кызматында иштеп жүргөн мезгилде мен билем, Кыргызстанда миллионерлер көп төлөмөс. Мына биз баарыбыз отурабыз, 70-80 миң айлык алабыз. Жылында 900 миңден ашпайт. Демек күрөөгө бирде талапкер боло турган ушул жерде депутаттардан көпчүлүктү айтам. Мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан мен туура эмес багытта кетип атат деп ойлоп атам. Барып шайлоо бул байлардын эле иши болуп калып атат. Бул коомчулукта жакшылыкка алып келбейт, бул сунуш Конституцияга да дал келбейт. Ошентип КСБчылар көрсөткөн сунуштар парламентте колдоо тапты. Деген менен президент өз ыйгарым укугун качан өткөрүп бериши керек деген суроо бүдөмүк калып, мыйзам долбоору экинчи окууда шашылыш өттү. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.